Экс президент деп атып, анын маселесин дагы колдоп чечип бердиңер. Эми ушул кырдаал чоң бир кризиске айланып кетпес бекен? Сизде кандай ой бар дейт? Менде мындай ой бар. Мисалы элде Батукаев боюнча абдан көп суроолор болду. Мен мисалы мурда 5 создукта парламентте караганда Батукаев боюнча мен анда Атамбаев президент ушул маселе боюнча киришти деген мен мындай ойлонгон эмесмин да, ишенген эмесмин, даже ой болгон жок. Кийин азыр мына бүгүнкү күндө чыккандан кийин баардыгыбыз да күмөн болуп калды. Кандай чынында болуп калды? Эмне болду? Бул килиштиби, килишпедиби? Анан Путинге чейин сөзүн айтып атпайбы? Ошон үчүн бул жерде элдин астында күмөн болбош үчүн ал киши да жооп берип койсо, алдында угайлык. Чынында эмне болду, кандай болду, тиги болду деп. Ошого тест боюнча кайсы күнөөлөр коюлбадыбы? Бул баягы күнөөлөр эмес, белгилери деп атпайбы? Кылмыш белгилери. Кылмыш белгилери деп атпайбы? Ошол белгилерине баарына жооп берип койсун да. Бул жерде кече уктусаңар керек, айтпады генеральный прокурор, башкы прокурор. Биздин азыр иш козгоп, аны мындай жоопко тартыш азыр бизде жок маселе. Биз аны чакырып, сиздердин менен дагы сурак бериңиз, очный ставка өткөзөлүк. Ошол жерде күмөн жаратпаш үчүн суроолорго жооп бергиле деген ойдо. Ошон үчүн бул жерде эртең камайт, тиги болот деген мындай ойдо болгон жок да кече башкы прокуратура.